биз Таштанды көйгөй боюнча келгенбиз. Аяна Үсөн кызы Борбор Азиядагы Азия коомдук уюмунун жаштарга жана балдарга ыңгайлуу шаар долбоорунун активдүү катышуучусу. Анын тазалыкка багытталган кичи долбоору бүгүнкү күндө мыкты деп табылды. Бул иш-чарадан биз долбоор үстүндө иштөөнү, аны кантип чечүү жолдорун үйрөндүк. Негизи эле биз Таштанды көйгөй боюнча келгенбиз. Таштандыны кайра иштетүү боюнча ал маселени кимдер аркылуу чечебиз, кимдерге кайрылабыз, эмнелерди орнотушубуз керек, мына ушулар боюнча иштедик алардын үстүнөн. Желим бөтөлкөлөрдөн биз ошол эле аялдамаларды, урналарды, өзүбүзгө керектүү көптөгөн мындай залдарды, окуу залдарын, ошоларды өзүбүздүн фантазияларыбыз менен, өзүбүздүн идеяларыбыз менен жасасак болот экен. Ошолар тууралуу үйрөндүк. Телефонду зарядкага сайып, мындай илип кое тургандарды жасасак болот. Өзүбүздүн жеке турмушубузда колдонуучу буюмдарга да. Аталган коомдук уюм тарабынан жүзөгө ашып жаткан долбоордун алкагында азырынча Чүй областынын Ысык Ата району жана Жалал Абад областынын Сузак районунун 5 айыл аймагынын таланттуу жаштары өз билимдерин тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Аны менен катар эң башкысы мындагы мектеп окуучулары кичи мекениндеги көйгөйлүү маселелерди чечүүгө өз салымдарын кошууга бар күчү менен аракеттерди көрүшүүдө. Ушул сындуу демилгелер албетте жаштардын жашоого болгон көз карашын жакшы тарапка өзгөртүшү турган кеп. Биринчиден бул долбоордун негизги максаты балдардын, анан кыздардын билимин жогорулатуу, жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү. Анан ошол аркылуу өзүнүн айылдарында, шаарларында актуалдуу көйгөйлөрдү көтөрүп, тең партнер катары ошол жергиликтүү бийликтерге жардам берүү. Демилгелүү жаштардын башын бириктирген иш-чарага атайын коноктор да чакыртылган. Алар бүгүн окуучулар тарабынан жазылган жана иштелип чыккан долбоорлорго өздөрүнүн баасын беришип, мыктылардын мыктысын аныкташат. Бул деген жарандык активдүүлүктү күчөтүү максатында дагы иш-чара десем да жаңылышпайм. Себеби бир айыл өкмөт болсо, ошо жергиликтүү тургундар, жаштар өзү эмне көйгөй бар экенин билип, бирөөсү жарыктандыруу болсо, дагы бирөөсү ошол айылында китепканаларды ачууну көздөп атса, ал эми кээ бири болсо ошол жердеги эс алуу багынын жогунун айынан бул жерге эс алуу багын дагы курабыз деп өздөрүнүн долбоорлорун жазып атышат да. Себеби бул жерде Айдия уюму тарабынан аз өлчөмдөгү болсо дагы азыраак каражат бөлүнөт экен. Калганда ошо өздүк салым деп жергиликтүү айыл өкмөттөрдөн же болбосо бизнесмендерден кошуп курабыз деген жаштардын аруу тилек максаттары бар. Белгилей кетсек, Борбор Азиядагы Азия коомдук уюмунун жаштарга жана балдарга ыңгайлуу шаар долбооруна Сузак районундагы 5 айыл өкмөттөн 500дөн ашуун бала катышып, алардын 100ү өздөрүнүн активдүүлүгү менен башка жаштарга үлгү болгону жетишишкен. Улкан Кожоев, Улук Буташев, Жалал Абад шаары.